Ник саламатсызбы? Саламатчылык. А дегенде өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз biraz. Мен атым профессор Ник Мегурен, Anglia'nın Newcastle Üniversitesi'nde sayısı geografiya boyunca sabak verem. Ama ben 95. yıldan beri Orta Asya'nın Atay'ın Fergane ürününün sayısı canı sosyallık mesele yönünde ilmiye iş kılıp жатам. Kança жол бардыңыз? Кыргызстанга, Өзбекстанга? Мен 95 yıl birinci жолку барсам болса, андан бери жыл сайын кайра барып атам. Жыл сайын. Мен деген эртең Кыргызстанга бармак элем. Ал эми тилекке каршы коронавирус болгондугунан бара албай калдым. Буюрса келечекте барып каларсыз. Мен сиз менен сүйлөшөйүн дегеним жакында сиз катышкан онлайн талкууну көрүп калдым. Ошол жерде сиз Кыргызстандын өтө мындай талаштуу, өтө талылуу чек ара маселелерин чечүү боюнча айрым жакшы ойлоруңузду айттыңыз. Дегенде ошо жакында өзүңүз сунуш кылган чек ара маселелери боюнча айта кетсеңиз, биз чек арадагы чыр-чатактарды Кыргыз-Тажик, Кыргыз-Өзбек чек арасындагы чыр-чатактарды ай сайын дебесем да кээде бир 2 жумада бир же 2 айда бир чагылдырып калып атабыз. Ал жерде жашаган эл жабыркап атат. Ок атылып, кыргыздар да, тажиктер да жабыркап атат. Ушул элдин эң оюнда турган эң көйгөйлүү маселесин чечүүнүн кандай жолдору бар сиздин оюңузча? Бул өтө жакшы жана кыйын сабал бергенсиз. Дегенде анын чарык тилге алыш керек. Морда Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан деген эгемендүү мамлекеттер болгон эмес. Фергане өрүнү бир мамлекеттин кысымы болгон. Мисал Советтик Союз же морда Коканский хан болгон. Деген ошол мезгилинде СССР болгон мезгилинде чекаралар болгон, ал эми алар жөн эле ички чекаралар. Каалаган мезгилде, каалаган убакытта же жумушка же салсаналарга барып келиши мүмкүн болгон. Өзбек, Кыргыз, Тажик, СССРдан бири-бири башка барыш келиши оңой эле болгон. Ал эми эгемендүү болгон мамлекеттер менен чекаралар пайда болгон. Бул жергиликтүү калк каалаган нерсе эмес. Бул тышкыдан чыккан нерсе. Аз сандуу калктар үчүн өтө кыйын болду. Анан биздин бүгүнкү көргөн маселелерибиз бул бүт саясий география болгондугунан. Okay, and so this has allowed, because of the existence of Андыктан жаңы эгемен мамлекеттердин өкмөттөрү үчүн да толгон токой маселе жаралды. Ал ирригация, айыл чарба талааларын сугаруу, элдин карым-катнашы, транспорт байланышы, экономикалык турмуш. Фергана өрүнүндөгү жашоо ыргагы ал жерде бир нече көз карандысыз мамлекетке бөлүнүүгө ылайыкташкан эмес. Элдин турмушу ушунчалык бири-бирине чырмалышып байланышкан. Советтер Союзуна чейин эле чөлкөмдө табигый бирдиктүү экономикалык аймак түзүлүп калган. Ал жерде эл аралык чек араларды сызып, элди бири-биринен бөлүп салуу болуп көрбөгөндөй кыйынчылык, көйгөйлөрдү жаратты. Ошону түшүнүп, Фергана өрүнүндө бирдиктүү бир регионалдык аймак, орток экономиканы бекемдегендин ордуна жаңы эгемен мамлекеттердин бийликтери ар бири өз өлкөсүнүн чек арасын бөлүп алып, элди бири-биринен бөлүп ажыратууну алдыга коюшту. And so this is why so many of these difficulties have emerged. From what you said. Сиздин азыркы айткандарыңыздан улам, чыр-чатактуу чек ара маселесин чечүүдө Борбор Азия өлкөлөрүнүн жетекчилеринин саясий эрки жетпей атат деп айтсак болобу? Border disputes. So
if you look at the statements of the first president, Эгемендикти жаңы алган жылдары бул үч өлкөнүн ошол кездеги жетекчилери Аскар Акаев, Ислам Каримов жана Тажик лидеринин билдирүүлөрүн карасаңыз, алар биздин ортобузда эч качан чек-аралар болбойт. Кылымдар бою чогуу жашаган элибизди бири-биринен бөлбөйбүз. Өмүр бою бир булактан суу ичип, кыз беришип келгенбиз. Тилибиз бир, дилибиз бир дешкен. Бирок бара-бара Кыргызстан менен Өзбекстан, мисалы, эки башка макроэкономикалык саясат, эки башка саясий системаны тандап, Ташкент авторитардык башкаруу, мамлекет катуу көзөмөлдөгөн экономикага актаса, Бишкек эркин базар экономикасына бет алгандыктан бул эки бийлик башында башкача сүйлөсө да, ортодогу чек-араны улам күчөтүп, кайтарууга өтүштү. Ар кимиси өз алдынча экономикасын курууга бет алды. Бул жерде саясий эрктен да саясий артыкчылыктар ажырап калганы маанилүү болду десек туура болчутай. Мамлекет лидерлери өз улуттук чек-арасынын коргоочусу көрүнгүсү келип, кайсы бир деңгээлде улутчулдукка ооп кетишти. Ооба, башында жеке артыкчылыктан улам бөлүнүп оголактаса, кийин кайра баштапкы ниетке кайтканга саясий эрк жетпеди. Соңку кездери Өзбекстандын эмки президенти Шавкат Мирзиёев чөлкөмдөгү кызматташтыкты бекемдөө ниетин билдире баштады. Бул азырынча келечекти мелжеген убада бойдон калууда. Ишке ашырыш үчүн абдан көп иш жасалыш керек. so this is promising, but still a lot of work needs to be done. But we hear from the local people. Биз ал жердеги чек-ара чатактарынан, атылган октон, коркуп жашагандан чарчаган элден чек-ара сызыгы тезирээк чийилип, баары такталып бүтсө эле баардык маселе чечилмек дегендей пикирди угуп калабыз. Ошол туура пикирби? Өкмөттөр эмне кылышы керек? So that they paint a borderline finally, then all our problems will be resolved. What should governments do? Well, so to resolve, to delimit an international boundary is a very difficult process. Эл аралык чек-араларды аныктап, делимитациялоо өтө оор маселе. Чектеш эки мамлекет ортодогу чек-ара сызыгын аныктай албай келаткан мисалдар толтура. Мисалы, АКШ менен Канада ортодогу чек-арасын делимитациялай албай келатканына 3 кылымдан ашты. Илгери Канада Британияга карап турган учурда башталган иш бул. Эл аралык практикада чек-араны аныктоо канчалык кыйын экени жалпыга маалым. Фергана өрөөнүндө биз бийликтегилер ошол жерде жашаган элдин кызыкчылыгын көздөй турган чечим табууга аракет кылганын көрө албай турабыз. Мен келечекте ал жердеги чек-аралар бара-бара ачылып, эл эч тоскоолдуксуз ар бери каттай тургандай шарттар түзүлөт деп абдан үмүттөнөм. Борбордук бийликтерде саясий эрктин жоктугу алар чек-аранын боюнда жашаган элдердин күнүмдүк турмушун, тагдырын, тарыхы менен салтын түшүнбөгөнүн камкуулайт. Destinies and fates of people who live right alongside the border. Баягынкы талкууда Германия менен Даниянын чек-ара чатагын чечүү жолун Фергана өрөөнүнө үлгү катары пайдаланса болот деп айттыңыз эле. Ал кандай үлгү? In the 19th century, there were two wars between 19 кылымда Германия менен Даниянын ортосунда чек-ара чатагынан улам эки жолу согуш тутанган. Ортодогу Шлезвиг-Холштайн аймагы согушта жеңген тарапка өтүп, бийлик алмашып турган. Ал жерде да Фергана өрөөнүндөгүдөй түрдүү улут өкүлдөрү кылымдар бою аралаш жашаган. Европада улутчулдук доору өкүм сүргөн 19 кылымда ал жерде жашаган эл бирде Данияга, бирде Германияга ыктап, ортодо кан төгүлүп, эки жолу согуш болгон. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин гана Дания менен Батыш Германиянын өкмөттөрү өз аймагында жашаган датчандар менен немистерге өз эне тилинде сүйлөп, мектеп, университеттерде өз тилинде окуп, чиркөөдө сыйынууга, эки өлкөнүн каалаган жерине барып окуп иштегенге укуктуу деген келишимге кол койгондон кийин бардык чыр-чатак басылып кагылышы токтогон. Ошондуктан Фергана өрөөнү ушул мисалдан пайдаланып, кыргыз, өзбек, тажик бийликтери өз өлкөсүндө жашаган бардык аз улуттун өкүлдөрү каалаган өлкөсүнө эркин каттап, окуп, билим алып, жашай алат деп макулдашса, ал жерде жашаган элдин турмушу кыйла жеңилдемек. Эгерде 3 мамлекет Фергана өрөөнүндө жашаган бардык элдердин аз улуттардын укуктары корголот деген бир биргелешкен келишимге кол койсо, көп маселе чечилмек деп ишенем. that both minorities have and also majorities have. I think another big step. Менимче, ал жердеги 3 мамлекет Фергана өрөөнүндөгү ичара чек-араларын аскердик эмес аймак деп жарыялап, чек-араларда ок атылбасын,
курал жарак колдонулбасын деп жарыяласа да абдан чоң кадам болмок. Борбор Азиянын сырткы Ооганстан тарап менен чегарасын айткан жокмун, бирок ички ортодогу чегараны демилитаризацияланган аймак деп койсо, жок дегенде кан төгүү токтоп калмак беле? At each other. What do you think? Is it possible? That is clearly very important as well. Ал абдан маанилүү кадам болмок. Чегаралардын мыйзамдык функциялары бар. Ал жерде ары бери өткөндөр текшерилип турушу керек. Мисалы, адам сатуу сыяктуу мыйзамсыз иштерди токтотуш үчүн. Дагы башка мыйзамсыз нерселер табылбасын, аткезчилик болбосун десек, өкмөттөр ал ишин аткарышы керек. Бирок ал жердеги курал жарак карапайым элге, чегаранын эки жагында жашагандарга каршы колдонулбашы керек. Жергиликтүү эл чегара аркылуу эркин каттай алат деп жарыяланса, далай маселе өзүнөн өзү чечилмек. Албетте, ал жерде геосаясий маселелер да бар эмеспи? Кыргызстан Евразия экономикалык биримдикке мүчө мамлекет катары чегараларды кайтаруу жагынан өз милдеттенмелери бар. Германия менен Дания экөө тең НАТОго мүчө. Алардын ортосунда геосаясий маселе жок. Борбор Азияда чегара жана башка маселелер чечилбей келатканы чөлкөмдөгү өлкөлөр ортосунда геосаясий маселелерде да биримдиктин жоктугу өз салымын кошуп келатат. Unity and a lack of the geopolitical level, and that is harder to address. Thank you. Чоң рахмат, Ник. Кызыктуу маегиңизге ишиңиз ийгиликтүү болсун. Siz dagı kadar rahmat.